Коногубуз 70-тен ашса дагы кыргыз театры үчүн салым кошсом экен деп талыкпай эмгектенип иштеп жүрөт. Сөз ким жөнүндө болуп жатканын өзүңүздөр баамдасаңыздар керек. Коногубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова эжекебиз. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Назира эжеке, мынакей азыр болсо театрдын эшиги жабык, эмне менен алектенип жүрөсүз? Кыйналып жүрөбүз. Себеби чыгармачыл адамдар өзүнүн эмгегинин үстүндө болбосо, мына бирки пауза аябай мейли ырчы болсун, мейли бийчи болсун, мейли драмалык актерлор болсун, баары бир зыяны тийбей койбойт. Ушул 6-7 айдан берки пауза албетте тоскоол. Биз эмгегибизди эл үчүн эмгектенебиз. Элге жашоонун, турмуштун өзүбүздүн жашап аткан же болбосо илгерки замандагы жашоолордун тарыхты, ак менен караны, жакшы менен жаманды чагыла турган иште биздин ишибиз. Анан азыр ушул татаал ушу 6-7 айлык пауза бул аябай зыян келтирип атат биздин эмгегибиз көрүүчүлөр үчүн, эл үчүн. Бирок ошентсе дагы эшикти жаап алып, жабык эшик болсо да биз театрга келип эмгектенип атабыз. Ошол пандемия башталгандан бери биз 3 спектакльди даярдап, эшигибиз ачылса көрүүчүлөргө тартууласак деген ниетибиз бар. Ошол 1 жылдан бери ушундай эмгек менен түйшөлүп жүрөбүз. Бирок ошол түйшүгүбүздү жакшымы, жаманбы эл көрүп турса жакшы болот эле. Эми үмүттү үзбөшүбүз керек. Эртең Кудай буйрса театрдын эшиги ачылса, мен ар бир көрүүчүнү телевизордун түбүндө отуруп албай эле аяй кийинип алып ушул биздин Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеева театрына келип спектакльдерди ушул сиздер үчүн арналган, сиздер үчүн койгон спектакльдерибизди келип көрүп кетсеңиздер деп суранам. Театр демекчи, мына ушул жаштар театрынын мышыгы ыйлай турган абалы тууралуу буга чейин дагы аябай көп кеп болгон. Мынакей алдыда жаңы театр курулат деген кабарды угуп, аябай кубанычыңыздар койнуңуздарга батпай сүйүнүп атсаңыздар керек. Буга чейин өзүбүз билгендей эле ошо Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театрынын абалы аябай жаман болчу да, урап калган десек да болчу да. Урап калган эмес, урап эле турат. Бирок ошентсе дагы тобокелге салып иштеп атабыз. Ээси кеткен чындыгында Эскеле сарай. Бул 30-чу жылдары, 50-чү жылдары, жок, ошо 50-чү жылдары курулган имарат болуш керек. Аябай эскилиги жеткен. Бирок ошого карабастан эми азыр жаңы театр куруп бериш үчүн мурунку министрибиз Азамат Жаманкулов Гапарович президентке кирип, Сооронбай Шарипович Жээнбек менен сүйлөшүп, жаштар театрынын бир жаңы заманбап стилдеги театр курабыз деп сүйлөшүлгөн экен, геймпланга кирген экен. Бирок азыр эми ушул бир эле Кыргызстан эмес дүйнө жүзү кризисный абалга келип турганда бул театр курулабы, курулбайбы, али ким билет эми. Балким баарын жыйыштырып туруп анан театр куруп беришер эл үчүн. Үмүтүбүз үзүлбөсүн. Жашооңузда материалдык байлыкка умтулдуңузбу? Үйүңүз жок экени жөнүндө көп айтылбадыбы? Мисалы, кече жакында эле курсташыңыз Марат Алышбаев менен маектешкенибизде дагы Назира Мамбетовага наам бергенден көрө үй берип койсо болмок эле деп айтып калды да. Эми менин байлыгым көрүүчүлөрүм. Менин байлыгым силерсиңер. Менин байлыгым мына телевизор көрүүчүлөр. Анан эми кайсы эшикке барып жалдырап үй сурайм. Анан жоктоп койсо ошол жерден бозоруп, ушул жашымда кантип чыгып кетем. Эми алчылар ыгынтап, алчылар бир эмес, бир канча жүз, бир канча ондогон үйлөргө жетишип атышат.
Эми алар кайсы жол менен жетип атат, мен изилдегим да келбейт. Эми Кудай берген ырыскы мейлиби, кепеби, сарайбы, мейли ушунчалык бир даңазалуу, кабат үйбү, ар кимдин өз ырыскысы өлчөм, ченемдүү болот экен. Маған ушул ырыскыны кут кылган экен, ушуга да ыраазымын. Бирок менин байлыгым элим журтум. Мейли сыйлык деле боло берсин, үйдө эле боло берсин. Мен айттым го, ар кимдин ырыскысы өлчөм, ченемдүү экен. Мен мейли сыйлык ырыскыбы, үй ырыскыбы барына каният мен. Үй берсеңиз деле ыраазымын. Өмүрүңүздүн баарын тең эле театрга арнадыңыз. Анан ал убакта кандай кылдыңыз? Үйдү ижарага алып жашап жүрдүңүзбү же кандай? Мен азыр бирөөнүн үйүндө жашайм. А киши о дүйнөгө кеткен, бирок кызынын пропискасы бар. Эми квартира деп коет да, ижара деп коет да. Ошон үчүн ошол үйдө эле жашап атам. Анан кайсы күнү кыздар келип, эже кечирип коюңуз, үйдү бошотуп бериңиз десе, бошотуп берем. Анан Бууреки Дзержинский паркта жакшы скамейкалар бар. Ошол жерге төшөнчүлөрдү алып келип, жайлашып, самовар коюп, жашалып уланта беребиз да. Анан кайка барабыз, эми эмне кылабыз? Ар кимдин тагдыры эсинде. Мен кайгырбайм, капа болбойм. Ачууну да таттык, таттууну да таттык. Аны да татып көрөлү. Эчкинин жашындай жашым калды. Быйыл 73-төмүн. Калган 5 жылдыкпы, 5 күндүк өмүрүм кандай өтсө дагы менин эл үчүн кылган кызматым элге жагымдуу, элге татымдуу болсо, мен ошого ыраазы болуп кете берем. 70-тен аштыңыз. Жаш көрүнөсүз, тыңсыз, өзүңүзгө кантип кам көрөсүз? Өзүмө мени актриса болгондон кийин эми тетигинин кебетеси кантет дедиргим келбейт да. Мен аракет кылам да. Сахнаны дагы иш менин жүзүм аркылуу, менин жан дүйнөм аркылуу образдар көрүнөт. Анан эми бияк быкыным биякта самсалап турса, бияк быкыным биякта самсалап турса, кебетем келишип турса, спектакль көргөнү келген кишилер деле бир билбейм кандай акыбалда. Ошон үчүн улуу ролдорду ойногонго туура келет, жаш ролдорду ойногонго туура келет. Мен актриса экенимди унуткум келбейт, унутпайм да. Көрүүчүлөр жиркенбесин да. Спорт менен дагы машыгасыз. Өлчөм ченемдүү эле, анчейин деле ашып деле заниматься этип кетпейм. Кээде чуркап коем, кээде бир орунда эле чуркай берем. Сөзсүз движение, бетке массаж. Антпеси болбойт да. Өзүңдү өзүң карашың керек. Ошо. Бетиңизге массажды өзүңүз жасайсыз? Өзүм жасайм. Өзүм жасайм. Ар түрлүү. Мына интернетти ачып көргүлөчү, эми ушундук маскаларды үйрөтөт. Анан ошону үйрөнүп атпайбызбы? Азыр эми техника аябай күчтүү болуп атпайбы? Карагандарды жашартып атат, жаштарды карытып атат. Пайдаланалы. Эч кимге зыяны жок да. Ошон үчүн эми ар бир адам айвандын деле жакшынакай кебетеси, айвандын деле жакшынакай кебетеси болуп турса, ой, ушунчалык сулуу коз экен, сулуу күчүк экен деп суктанат да. Анан адам деле аракет кылсын да, өзүн өзү мындай келбеттүү, жакшынакай алып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Тем более биздин ишибиз сахнада болуп аткандан кийин, биз элди көзүндө жүргөндөн кийин, анан ошол карагылачы жанакы московский актрисалардын чекесинде бир кенедей бир иши жок. Ушундай жакшынакай көрүнүшөт. Алардын айлыгы чоң. Жанакы эмелерге барат, косметологторго барат, жакшынакай көрүнүшөт да. А биздин айлыгыбыз тамак ашка бир айга жетпейт.
менен иштеген артисттер бар. 3,5 мың алат, 3 мың, 4 мың алышат, 5 мың алышат. Анан алар кантип косметологда орго барат. Өзүңөр билесиңер, косметология азыр аябай кымбат. Анан мен айлыгым 10 мың сом болсо, косметологторго 10 мың сомду көтөрүп барып инчем эмне жейм. Бирок аракет кылыш керек. Натуральный картошкадан маска кылса болот, бадыраңдан маска кылса болот, помидордон. Мына азыр мен ушул убакта алой менен маска кылып жүрөм. Алой, бал, лимон. Ушундай нерселерди пайдаланып, мындай жүзүң жарык болсо, сизге окшоп мага комплимент кылып атпайсызбы? Жаш көрүнөт экенсиз. Көңүл көтөрүлөт да. Анан тыржайып турсам, мына ийгетиз кантип десе, көңүлүң чөгөт да. Анын үчүн ошол бир кишинин да жакшынакай айткан сөзү жанга жагымдуу болот. Ошондо жан дүйнөңдөгү жыргайт, жан дүйнөңдөгү бир жакшынакай маанайда жүрөт да. Ошонун баарын пайдаланыш керек. Сонун сөздөр болду. Ыраазычылык. Азыр болсо үй бүлөңүз жөнүндө, жеке жашооңуз жөнүндө сүйлөшөлү. Эми жеке жашоодо бир кыз, бир эркегим бар, 4 неберем бар. Мен мактанып айтам, Кудай бул жагынан кур жазган эмес. Баары үйлүү жайлуу. Мен айтам да, мындай жашоо элдин баарында бар. Бирок мен чыгармачылыгыма көп маани берсеңиздер, мен чыгармачылыгыма көп кызыксаңыздар, мен чыгармачылыгым эл үчүн болуп аткандан кийин эл мен чыгармачылыгыма кызыкса деген ойду айткым келет да дайыма. Жашоо деген эми, жашоо көшөгөнүн артында кандай жашоо бар экен, кимге кызык? Или жеке жашоого мен анчейин неметпейм да. Мен жанталашып жумушка баратканда, майрамга бараткандай барчумун. Азыр деле майрамга жумуш болсо, мен үчүн майрам, мен үчүн жыргал. Үйдө отуруп калгандан кийин, үйдө отурсаң, чөгө бересиң, анан тез эле чөгүп кетесиң да. Себеби ушу менин сахнага кадам шилтегениме 53 жыл болуптур. 53 жылдан бери эмне деген ролдор болду. Мен жан дүйнөм азыр чыгармачылык менен жашоо. Бар болуңуз, оорубаңыз, ден соолук каалайбыз. Батыраак театрдын эшиги ачылсын. Сиздин көңүлүңүз, сиздин жашооңуз театрда экенин билебиз, сахнада экенин. Ошо бар болуңуз. Жакшылыкка жакшылык кошулат. Жакшылыктан жакшылык уланат. Барыбыз жакшылыкта бололу. Ыраазычылык. Урматтуу биздин Супер ТВнын көрүүчүлөрү, сиздер менен Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздин сүйүктүү эжекебиз Назира Мамбетова болду. Ал эми ал баруучусу мен Айжан Нурманбетова. Элибизде тынчтык болсун.